Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум? Кандай жүрөсүңөр? Ээрчишкен каркырадай куш бололу, эңсеген асыл ойго туш бололу, билигин ынтымактын балбылдатып, бирибизге кут бололу. Достор, биз ынтымактуу болсок, бири-бирибизге кут болобуз, бири-бирибизге шам болобуз. Ошондуктан ар дайым ынтымакка чакырып, мен бүгүнкү жомогумду баштаймын. Болгондо да силерге бир кызыктуу жомок даярдап койдум. Эмне жөнүндө дебейсиңерби? Силерге бүгүн акча жөнүндө жомок айтып беремин. Кана достор, орун алдыңарбы? Мен силерге бүгүн акча жөнүндө жомок айтып берейинчи. Акчаны баарыбыз эле жакшы көрөбүз да, туурабы? Анткени акчага баардык нерсени сатып алса болот. Бирок ошол акчаны таманакы маңдай тер менен таап, анан туура колдонуш керек экен. Түшүндүңөрбү? Анда мен бүгүнкү жомогумду баштай берейин. Кана, тынчтанып, орун алгыла. Мындан көп жыл мурунбу, же азбы, жакын учурбу, же мурунку учурбу, ким билсин, күндөрдүн биринде Талант деген бир бала эртең менен мектепке бара жаткан. Жаңы эле автобус токтоочу аялдамадан өтүп, жолдун өйзүндөгү мектепти көздөй жөнөп калды. Бир аз басканда эле жолдун жээгинде жаткан муштумдай болгон түйүнчөктү көрдү. Анын ичин ачса, бир тутам акча. Санагы жете турган эмес. Ушунча акчаны көрүп, Таланттын жүрөгү шуудей түштү. Анан аны өзү бирөөдөн уурдап алгансып, аябай коркуп кетти. Кокус ээси келип калса, сен муну кайдан уурдап алдың я? Деп кекиртектен ала тургансып, алиги акчалар колунан түшүп кете жастады. Эмне кылуу керек? Эмне кылуу керек? Аңгыча өзүнөн чоң балдар арттан жете келишти. Алар көрүшсө, акчаларды колунан алып коеру бышык эмеспи? Ошондуктан акчаны аларга көргөзбөй, койнуна сала коюп, мектепти көздөй басып кетти. Бирок баарынан кызыгы бул акчалар кимдики? Аны кимге көрсөтөт? Акча таап алганын ал кимге айтат? 50 же 100 сом болсо мейли го. Ал мынча акчаны каякка катат? Мынча акчанын ага эмне кереги бар, достор, а? Мына кызык. Ал айласы кетип, колу буту титиреп, алдыга баса албай туруп калды. Атама айтайын. Кой, атама барайын да айтайын. Балким ал акчаларды ээсине таап берер. Талант ошентти да, үйүнө тез эле жетип барды. Акчаны берерди атасы: "Эй, сен муну уурдап алдыңбы?" деп өңү бузула түштү. "Жок ата, жолдон таап алдым" деди Талант. "Качан?" Азыр эле деди Талант калтырап титиреп. "Каерден таптың?" "Аялдамадан, жолдун жээгинен." Чын элеби?" Ооба, чын эле, чүп-чүн." Атасы терезеге келип, бир ирет эшикти карады да, уулуна жакын келип, мойнунан кучактады. Анан бетинен бир өптү да, кулагына минтип шыбырады. "Сен бул акчаны таап алганыңды башка адамдар көргөн жокпу?" "Жок ата, эч ким көргөн жок." "Жок, чын элеби?" "Чын." Таланттын колу буту титирегени басыла элек болчу. Ал дагы эле коркуп жаткан. "Анда сен бул жөнүндө эч кимге айтпагын, макулбу? Уктуңбу? Мен азыр эле шаарга барам дагы, сага кышкы пальто, жылуу өтүк, велосипед, чана, коньки сатып берем, уктуңбу?" Бул сөздөрдү айтып жаткан атасы да колдору титиреп, энтигип турду. "Уктуңбу дейм, деди. Талант: "Мени түшүндүңбү?" Ал уулун дагы бир жолу кучактап, өпкөндө алынбай өсүп кеткен сакалы бети башын сайгылап, оозунан шараптын жыты буркурап турду, достор. "Уктуңбу?" деди атасы дагы бир ирет. Көптөн бери иштебей, жумушу жок атасы үйдө жаткан болчу. Ошондой учурда кокусунан эле мына минтип керектүү акча бат эле табылды. Анан
Уктум ата, уктум dedi balası. Uktум, men hiç kimge aytpаймын. Анда bilinbey sabahına бар. Biröge bilgisip koymagın. Dedi atası. Makul ata. Ekinci sabakka жаңы эле кире бериште дүкөнчү аял класска кирип келди. Аябай ыйлап алыптыр. Ыйлап жатып, көзү аябай шишип кетиптир достор. Айланып кетейин күчүктөрүм. Акча көрдүңөрбү? Мен кургур дүкөндүн бүт акчасын түшүрүп алыптырмын. Автобуска отура электе эле бар болчу. Айланайындарым, силер баарыңар эле бир бүжүрөп мектепке келетпадыңар беле? Айланып кетейиндер. Сөзүн айтып бүтпөй буркурап, ыйлап жиберди. Дүкөнчү эжени балдардын баары эле тааныйт. Ал Райкан эже болчу. Жакшы жого. Балдар анын сөзүн угуп, ал унчукпай калды. Балдардын баары мугалим эжей да ким таптı экен, ким таап алды болду экен дегенсип бири-бирин карап калышты. Анан акчаңызды мен алдым. Таап алдым. Райкан эже деди тура калды баягы талант. Мен таап алдым, Райкан эже деп чуркап келип, талантты моюндан кучактап өпкүлөп жиберди. Кудум эртең мененки атасы кучактап өпкүлөгөндөй өпкүлөдү. Чын элеби деп ал ыяралаштырады. Чын эле үйгө алып барып атама берип, анан мектепке келгем. Азыр эле үйдөн келдим. Ишене бериңиз. Атаң үйдөбү? Үйдөгө Райкан эже ошентип талантты бооруна кысып алды. Андан жипар жыттуу атырдын жыты келип турду. Талант Райкан эжени аябай аяп кетти. Жүрүңүз үйгө баралы деди ал. Үйгө келатышты. Үйдө эмне болгонун ким билсин? Атасы кайда болду экен? Акчаны эмне кылды экен? Ал жана эле атасына эч кимге айтпайм деп убада бербеди беле достор, Эмне окуя болот болду экен азыр? Угуп тургула анда. Эмне болот? Кана? Ойлондуңарбы достор? Талант туура кылды деп ойлойсуңарбы? Эмесе ата-энеңер менен бирдикте чогуу силер дагы талкуулап көргүлөчү достор. Бул жомоктун аягын силер чыгаргыла. Кана? Ошентип Райкан эже акчасын өз колуна алдыбы? Же атасы шашкан боюнча велосипед, коньки, кышкы пальто алганы шаарга кетип калдыбы? Достор, менимче Райкан эже акчасын алды болуш керек. Анткени талант бат эле мектепке келип, анан тез эле үйүнө Райкан эжени алып барбадыбы? Демек, акча табылды. Менин оюмча. Силердин оюңар кандай экен? Ойлонгула, макулбу? Азыр ата-энеңер менен чогулуп талкуулагыла. Эгерде достор силер акча же буюм бир нерсе таап алсаңар, сөзсүз ээсине кайтарып бергиле. Ээси ким экенин билбей атсаңар, мугалим эжегайларга, улуу байкежелериңерге, ата-энеңерге сөзсүз билдиргиле. Макулбу? Балким ал буюмду ээси издеп аткандыр. Мына достор, бүгүнкү кызыктуу жомогум ушуну менен соңуна чыкты. Силер достор акча жөнүндө жомок уктуңар. Кана? Азыр уктасаңар, келечекте мыкты кыз жигит болсоңор, силердин да көп акчаңар болот. Ушуну менен акырын барып тыпырайып уктап калалы. Биз Таргыл экөөбүз да уктайлы, макулбу Таргыл? Таргыл кечке ойноп чарчады. Мен да чарчадым достор. Жакшы жаткыла.